Сабағыбыздын темасы Мединдин махабат ырлары. Медин акын, ал өчпөс акын. Медин Албаев жарык дүйнөдө 42 гана жыл жашап өмүр сүрдү. Ушул кыска өмүрдө ал элине кылымдын кыйрын кезе турган таланттуу чыгармаларын мурас кылып калтырды. Акындын чыгармачылыгында сүйүү лирикасы өзгөчө орунда турат. Алсак махабат ырларына, сүйүрларына кол жоолук, баягы, өзүң бил, сагындым, сүйгөнүмдүн сүрөтүнө, дептерден, айтчы жаным, жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым, сага, кээде бүркөө, кээде жарык дейт кабагың, ойлончу жана башка ырларын кошууга болот. Махабат ырларына кайрылбаган акынды жолуктуруу кыйын, бирок алардан айырмаланып, Мединдин сүйүү ырлары түбөлүктүү. Анын себептери бар. Биринчиден, Мединдин махабат ырларынын махабаттын өзүндөй тазалыгында, адам жүрөгүн элжиреткен назиктиги, сезимге шоокум чачкан элестүүлүгү жана көркөмдүүлүгүндө. Экинчиден, алардын көпчүлүгүнүн кыргыз композиторлору жана обончулор тарабынан обонго салынып, жатка айтылып, көпчүлүгү элдик ырга айланып кеткендигинде. Үчүнчүдөн, түбөлүк өмүр сүрүү укугуна ээ болуп, эл арасында жашап жаткандыгында. Мединдин сүйүү лирикаларынын эл арасында түбөлүк жашап калышынын дагы бир себеби анын лирикалык каармандарынын өзгөчөлүгүндө. Мединдин лирикалык каарманы сүйүү деген эмне экендигин жети өлчөп бир кесе түшүнгөн адамдардан. Анын түшүнүгү боюнча сүйүү эки адамга тең. Эгерде андай болбосо сүйүүнүн келечеги тайкы. Ошондуктан анын сүйгөнү жүрөгүн жалындай куйкалап, мемиреген ысык көлдүн таңындай болуп, элесесинен кетпей, көз укмуш ак чыныда карагаттай болуп, жүрөк сезимине бүлүк салып жатса да, ал бийик адамынан бир белги билдирген көз караш тапмайынча зарлаган. Ошондуктан ал адамынан өзүнүкүнө тете сезимди күтөт. Ошондо гана ал бактылуу, сүйүүгө жетерине ишенет. Болбосо ак сүйүүнүн азабына чөксөм дагы, киши жалдап сүйө албайм парлап дейт. Муну ал ойлончу деген ырында: жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, мээ сергиткен менде жүргөн элесиң, мемиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш ак чыныда карагат, көп карайсың жүрөгүмдү жаралап, көөнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап деп, сезим козгоп, таамай дагы, элестүү дагы айтып, чыныгы сүйүүгө кырата болгон өзүнүн бейкем жана туура көз карашын билдирет. Мединдин махабат лирикаларынын бир гана каарманы бар. Ал сүйгөнүнүн алпештеген мээримин оронгон күндө да, жыяга жетиш үчүн түшкө кирбес аза күтүп, азап чегип жүргөн күндө да, мезгилине жетпей калып, кийин чачы буурул тартып агарганда кезигип, жүрөк жарасын кайрадан козгогондо дагы, сүйүүнүн тоо булагындай тунуктугуна, жан сергиткен илебине, өлүмдөн кайра тартпас күчүнө ишенген. Аны асман теңириндей жогору баалаган адам. Акындын сүйүүгө болгон мамилеси, сагынып куса болуусу, өкүнүп жетпей калуусу, күтүүсү, түйшүк тартып санар коосу, ийменип тартынуусу, кайыр кош, кайда жүрсөң кат күтөм деп коштошуусу дагы башкаларынын бардыгы мына ушул махабаттын машакаттуу сыр түйүнүнө түшүнгөн лирикалык каармандын атынан айтылат. Мына акындын баягы деген ырындагы лирикалык каарман: жылдар өттү, капыс жерден кабылдым, көзүң жылуу, тааный албай жаңылдым, беш көкүл кыз, бетиң башка болуп тур, чачагарды мен да жашка багындым, сен тааныдың, көзүң көзгө кадалды, бирок алтын айта албадың саламды, айла кетип амандыгың сурабай, алып өптүм колуңдагы балаңды деп, тагдыр кайсылаш келип, тилектерине жете албай калып, маңдайлаш жолугушканда дагы баягы таза сүйүүсүн өчүрбөй жүргөндүктөн шашып кетип, салам айтуунун ордуна колундагы баласын өпкөнгө араң жарап отурат. Таза махабат дегендин кандайча боло тургандыгын бир кырдаалын акын ушундайча сүрөттөсө, сүйүүнү терең баалаган экинчи бир каарманынын психологиялык абалын сүйгөнүмдүн сүрөтүнө деген ырында: кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай, же күлүп кой, же кирпигиң ирмечи, куса болдум сагынганым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсоросуң турасың, ыйлап улутулган баладай,
деп куса болуп отурган жерин көрсөтөт. Ал эми дагы бир ырында сагындым деген ырында канчалык санап жүрөктү, катарлар жылдар күн өттү, каниет кылып караймын качанкы түшкөн сүрөттү деп сүрөткө канагат кылып сүйгөнүн күтүп отурган сүйүүгө туруктуу каарманды көрөсүң. Сүйүүнүн азап тозогун, арзыган адамына жетүүнүн азаптарын махабатты баалай билген адам гана көтөрө алат, ага туруштук берет. Мединдин махабат ырларынын каармандары дал ушундай туруктуу кажыбас каармандар. Алсак ким жыттабайт сүйүү чиркин гүлүнөн, күндөтөмүн терезеңдин түбүнөн, кайырчыдай кыранамын жалдырап, алтын айтчы качан сенден түңүлөм, бүт ээледиң жүрөгүмдү бийледиң, тамтаңдаттың такыр колго тийбедиң, анда санда жылмайгансып коесуң, же шылдыгың, же чыныңды билбедим. Мына ушул саптарды окугандан кийин сүйүүнүн машакатын тарткан каарманды бер жакта туруп аяйсың, ошол эле зымат анын тазалыгына, тереңдигине ыраазы болуп башыңды ийесиң. Акындын махабат ырлары ушундай өзүнчөлүккө ээ болгондугу, жүрөккө жакын көркөмдүгү менен миңдеген окуучулардын жүрөгүнөн түнөк таап, түбөлүк өмүр сүрүүдө. Акын жогорудагы сүйүү ырларында сөз кылынган адамдык, пейзаждык жана махабат лирикаларынын гана чебер устат эмес, ал кыргыз профессионал жазма адабиятынын тарыхында таланттуу акын катарында өзүнүн бийик орду бар. Мына биз азыр сүрөттө көрүп тургандай, сүрөттө силер көрүп турасыңар, бул жерде жаштардын бири бирине болгон сүйүүсү, ысык көлдөгү, ошондой эле тоодогу сүрөттөрдү биз мына ушул сүйүү темасына арналган сүрөт экендигин күбө болуп турабыз. Демек, Мединдин сүйүү ырлары бул кийинки жаштарга туруктуулукту, бекемдикти, тазалыкты, бири бирине аянуу сабак боло турган тема десек болот. Сүйүү темасы бул түбөлүктүү, өлбөй турган тема. Анткени адам баласы бардык нерсеге, адамга, жашка, карыга, энеге, мекенге, бардык нерсеге сүйүүсүз жашай албайт. Качан гана адамдын жүрөгүндө сүйүү болгондо жашоо уланат. Ошон үчүн бул сүйүү темасын биз түбөлүктүү тема дейбиз.